Кыргыз элим, урматтуу Москва жана Московска болуп эмгектенип жүргөн мекендештер. Адамдардын айла кеттип турган кезде ошон үчүн элге баарыңарга кайрылып атамын. Только тынчтыктан болгула. Өзгөрдү өзүңөр кармагыла. Ошол менен айта турган сөзүм, бул вирус, конечно, бизге эмес, бүткүл жер жүзүнө келди. Ошон үчүн өзүбүздү кармап, өзүбүздү сактап, бирөөгө жаманчылык кылбай, үйдөн чыкпай, үйдө отуруп, режимди сактайлы. Саламатсыңарбы, түптүк жердештер, бир туугандар, оорубагыла, андан көрө мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эне аталар менен, бир тууганыңар менен шашпай кенен сүйлөшүп, беш бармак салып, күчтүү тамак ичип, эс алып, дагы бул күндөрдө өтүп кетет. Келечекте жумуш көп, ага күч жыйнай бергиле, андан көрө паникага кетпегиле, коркпогула. Эжелер, агалар, теңтуштар, курдаштар, инилер, карындаштар, мен сизге кайрылып жаткан себебим, мен жеке эле адам катары эмес, доктор катары сизге кайрыларым, суранарым. Азыркы убакта адамзаттын жеке эле биздин тууган тушкандар эмес, бүткүл дүйнөдө адамзаттын башына күн түшүп, эң коркунучтуу оору келаткан кезекте ушул көрүлүп каралып жаткан чыралга кайдыгерлик менен карабастан туура түшүнүп, туура ишерге аракеттер жасасаңыздар, үйдө тынч отуруп, ушул коркунучтуу убакытта эч кимге залалга тийгизбестен, бир туугандарга өзүңүздөрдүн ден соолуктарыңызга залалга келтирип калбасын деп ойлоп, туура түшүнсөңүздөр болот эле. Үйдө отуруп, жеке эле мен эмес, өкмөт өзү баштап суранып атат. Чараларды колдонуп жатышат. Ушуну туура кармап, туура түшүнсөңүздөр, сиздер врачтарга дагы бүт адамзатына жана өзүңөргө жардам болот, чоң жардам болот эле деп эсептейм жана суранам. Менин сураныш менен, мен врач-хирург Далай Солпоев. Жигиттер, жаман ишти кесип этпе, досуңду катар жүргөн басып өтпө, башыңа алдагандай иш түшкөндө, дос түгүл душманың да качар четке. Жигиттер, мал менен башым көп дебеңиз, кийимим көп, тамагымды ток дебеңиз, Давыттын 30 улу бир күндө өлгөн, биздерге жана өлүм жок дебеңиз. Жигиттер, жалган дүйнө бизден калар, бир күнү ажал келип жаныңды алар. Жан чыгып бул өмүрдөн кеткенден соң, мал мүлкүң, аял балаң баары калар. Өлүмдөн кутулбайсың качсаң дагы, атаңдан арыстандай ашсаң дагы, Алладан чыны менен жарлык келсе, жылдыздар жерге түшөр асмандагы. Кар өлсө, турган шамал тынгандай ай, жаш өлсө, тал терегим сынгандай ай. Жигиттер, жаш күнүңдө ойно да күл, бул дүйнө көздү ачып жумгандай ай. Аман бололу.